İdris aleyhisselam'dan beyişke kirvisi. Bismillahirrahmanirrahim. O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'da aytılgan İdris'tin abalın estegin, al Allah'tın çınığı paygambari jana çınçıl pendelerinden ile biz anı joğoru orun asmanga kötürdük. Bul ayatda Allah Taala İdris aleyhisselam'dı joğoruga kötürüp aldık dedi. İdris aleyhisselam'dın beyişke kötürülüşünün sebebi al ötü ibadatты köp jasaytılы. Jer yüzündегі adamlar kançalık ibadat kılsa da İdris aleyhisselam özü жалғыз oşonçalık ibadat kılatılı. Bir günü can algıç perişte anı bir ziyaret kılsam eken dep Allah Taala'dan ruhsat surayt. Allah Taala ruhsat beret. Can algıç perişte özün adam suretini kötürüp İdris aleyhisselam'dan üyüne kelet. İdris aleyhisselam ömür boyu oroz ele. Oğuz açar vaktinde bir perişte beyişten tamak alıp gelip salam berip İdris aleyhisselam'dan aldına olturat. İdris aleyhisselam tamaktan je dese al perişte jebeyt. İdris aleyhisselam ibadatqa turat. Taң atıp күн çıgat. Al perişte olturgan жерinde olturat. Taң atıp күн çıgat. Al kişi dağı dele kıymıldabay oltura öret. Anı İdris aleyhisselam bul avalda körüp taң kalat. Al can algıç periştege saparga çıgууну сунуш кылат. Al kişi de жок дебей кабыл кылат. Экөөсү жол тартып сапарга чыгышат. Жолду bir egin egilgen жерге жеткенде al kişi айтат: "Уруксат берсеңиз, ушул эгинден bir az alıp жесек" дейт. İdris aleyhisselam taң kalıp: "Siz keçe menin adal tamagımды жебедиңиz. Ал эми азыр бирөөнүн акысы арам болгон тамакты жейлик дейсиz" деп ачууланып жолун улантып кете берет. Ошентип сапарда 4 күндүн ичинде İdris aleyhisselam al kişiden adam balasına тура келбеген кээ-бир кулк мүнөздөрдү, кээ-бир иштерди учуратат. Анан акыр сурайт: "Сен өзү кимсиң? Көп иштериң адам баласына окшобойт." Ал киши айтат: "Мен жан алгыч периштемин" деп. İdris aleyhisselam айтат: "Адамдардын жанын ала турган периште сенсиңби?" Ал киши: "Ооба" дейт. İdris aleyhisselam айтат: "Siz 4 күндөн бери мени менен бирге жүрөсүз. Эч бир адамдын жанын алдыңызбы?" Ал айтат: "Ооба, көптөгөн адамдардын жанын алдым." "Кантип алдыңыз? Мени менен эле жүрөсүз го" дегенде, ал киши айтат: "Адамдардын жанын алуу мага дасторконго төгүп коюлган азык түлүк сыяктуу. Дасторкондун каалаган нерсеңди терип жегенде эле мен керек болгон адамдардын жанын терип алам. Аны сен байкабайсың." İdris aleyhisselam айтты: "Андай болсо, сиз менин жанымды алганы келдиңизби? Же жөн эле зиярат кылганы келдиңизби?" Жан алгыч периште айтты: "Коркпой эле кой, мен зияратка эле келдим." İdris пайгамбар айтты: "4 күндөн бери бирге жүрүп, экөөбүз тааныш билиш болуп, достошуп да калдык. Ал эми менин сизден бир өтүнүчүм бар." Ал эмне дегенде, İdris aleyhisselam айтат: "Менин жанымды алсаңыз, бирок өлгөнүмдөн кийин кайра жанымды бериңиз. Өлүп тирилгенден кийин жан чыгуунун ачуулугун, кыйындыгын билгенимден кийин жана да ибадатты көбүрөөк кылар бекенмин" деди. Жан алгыч периште айтты: "Мен эч бир адамдын жанын ала албаймын, бирок Аллах Таала уруксат берсе, анан аламын." Ошол учурда эле Аллах Таала вахий кылды: "İdris'tin жанын ал" деп. Жан алгыч периште İdris пайгамбардын жанын алат. Ал кадимкидей эле өлөт. Жан алгыч периште аны өлгөнүн көрүп, башында олтуруп ыйлап, Аллах Таалага жалынып жалбарып, дуа кылып суранат: "İdris aleyhisselamды кайра тирилт" деп. Аллах Таала анын дуасын кабыл кылып, İdris aleyhisselamды кайра тирилтет. Жан алгыч периште İdris aleyhisselamды кучактап, көрүшүп, абалын сурап, кубанычына батпай сурайт: "О досум, жандын чыгышы кандай экен?" İdris aleyhisselam айтат: "Мисалы бир айбанды тирүүлөй, терисин сыйрыса, канчалык кыйналса, жандын чыгуусу ага салыштырмалуу 1000 эсеге кыйын экен." Жан алгыч периште айтат: "Мен сиздин жаныңызды башка адамдардын жанын алгандай эле албай, өтө мээримдүүлүк менен, өтө кылдаттык менен алдым. Ошондо да ошончолук кыйналган экенсиз" деген экен. İdris aleyhisselam айтат: "Менин жана бир суранычым бар. Тозокту да бир көрсөм,
тозоктогу азаптарды көргөндөн кийин коркунучум көбөйүп, жана да ибадатты көбүрөөк кылар экенмин деймин дегенде, жан алгыч периште айтты: "Мен Аллах Тааланын буйругусуз эч бир ишти кыла албаймын" дегенде, ошол учурда Аллах Тааладан вахий келди. Идрис алейхиссаламды тозокко алып барып, тозоктогу азаптарды көрсөттүп. Идрис алейхиссаламды тозокко алып барып, Аллах Таала өз душмандарына тозокто даярдаган азаптарды, кишен чынжырларды, жылан чаяндарды, жалындап жанып жаткан отторду, денеге сүртүлө турган күйдүрүүчү майларды көрсөтүп кайтышты. Идрис пайгамбар айтты: "Жана бир суранычым бар" деп. "Бейишке да мени алып барып көрсөтсөңүз, бейиштеги Аллах Тааланын жакшы көргөн пенделерине даярдап койгон жыргалчылыктарды көзүм менен көргөнүмдөн кийин жана да ибадатты көбүрөөк кылар элем." Жан алгыч периште айтты: "Мага Аллах Тааладан уруксат болбосо, сени алып бара албаймын" дегенде, ошол учурда эле Аллах Тааладан уруксат келди. Идристи бейишке алып барып көрсөттүп. Ал периште Идрис алейхиссаламды алып барып, бейиштин эшигине токтошту. Идрис алейхиссалам бейиштин ичине карап, бейиштеги жыргалчылыктарды, түрдүү мөмө жемиштерди, бийик кооз үйлөрдү, дарак таштарды, агып жаткан төрт түрдөгү дарыяларды, хорла айын сулуу жасалган кыздарды көрдү. Жан алгыч периштеге карап айтты: "О досум, канча күндөн бери бирге жүрүп, менин абалымдын бардыгына күбө болдуң. Өлүп өлүм ачуулугун көрдүм. Тозокко барып, тозоктогу бардык азаптардын түрүн көрдүм. Ал эми акыркы суранычым: Аллах Тааладан уруксат алып берсең, бейишке кирип, таттуу суудан ичсем, өлүм ачуулугу жүрөгүмдөн кетсе, жана тозок коркунучу да кетсе." Жан алгыч периште Аллах Тааладан уруксат сурады эле. Аллах Таала уруксат берди, бирок кирип кайра чыксын деди. Идрис алейхиссалам бейишке кирип бут кийимин бир дарактын астына чечип коюп, кайра чыгат. Жан алгыч периштеге айтат: "Бут кийимин бейиште калып калыптыр" деп, кайра кирип башка чыкпай коет. Жан алгыч периште: "О Идрис, чыгам деди эле чыкпайсыңбы" деп кыйгырат. Идрис алейхиссалам: "Башка чыкпайм, себеби Аллах Таала Куранда айткан: ар бир жандуу нерсе өлүм даамын татат. Мен чындыгында өлүп тирилдим, жана Аллах Таала айткан: силер бардыгыңар тозокко бир түшүп чыгасыңар. Мен тозокко кирип чыктым, жана Аллах Таала айткан: бейишке киргенден кийин башка чыгарылбайт деп Аллах Таала айткан. Ал эми мени ким бейиштен чыгарылат?" Аллах Таала жан алгыч периштеге вахий жөнөтөт: "Идристи тек кой, бейиште кала берсин, себеби мен эзелтен аны бейишке кирет деп тагдырына жазып койгонмун." Бул баян шарият жана тарикаттан терилген берметтер аталыштагы китептен алынды.